Өлкө ичинде жана областын аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырып, студияда Гүлбарчы Молдоева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Өлкөдө эне тил күнүнө карата 3 айлык жарыяланып, ар кыл тармактын адистери атайын иш-чара өткөрүшүүдө. Кызыл суу пристань унаа жолу жасалууда. Ысык көл облусу боюнча жалпы 39 чакырым жол жасоо пландалган. Элдик курултайга даярдыктар жүрүүдө. Балыкчы шаарында Ысык көл Тоң районунун элдик курултайларынын делегаттары жолукту. Сары Дөбө айылында спорттук аянтча курулду. Президенттин атын колдонуп, инвесторлордон акча талап кылган Жаран кармалды. Ал өзү бизнесмен экенин, жогорку даражалуу аткаминерлер менен байланышы бар экенин айтып, керек болсо силерди жок кылам деп коркутуп, инвесторлордон ийри өлчөмдө акча талап кылган. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Анын айтымында президенттин атын колдонгон адам тууралуу маалымат Садыр Жапаровго жеткен. Мамлекет башчысы териштирүү тапшырмасын берип, жыйынтыгында ал адам кармалып, камакка алынган. Андан ары тергөө иштери дагы жүрөт. Президент Садыр Жапаров дагы бир жолу Кыргызстанда кол тийбестиктер жок экенин эскертет. Өлкөдө ким инвесторлорду жогорку даражалуу байланыштар менен коркутуп үркүтүп, алардын ишмердүүлүгүнө жолтоо болсо, инвесторлорду жеке кызыкчылыгына пайдаланып, алардан мыйзамсыз акча каражатын талап кыла турган болсо, дароо камалат. Өлкө башчысын адаштырып коебуз же ал эч нерсе билбей калат дегендер болсо, алар катуу жаңылышат деп жазды Султанбаев. Ошондой эле ал президент Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, Ички иштер министрлигинин жана башка жеке булактардан ыкчам маалыматтарды дайыма алып турарын, учурда дагы кимдер жогорку байланыштарына жамынып, инвесторлорду коркутуу, акча талап кылуу менен алектенип жатканы тууралуу маалыматы бар экенин кошумчалаган. Социалдык тармак колдонуучулары президенттин атын жамынган Жаран Төлөнбай Нурбаев аттуу ишкер болушу мүмкүн деп жазууда. Төлөнбай Нурбаев өзүн жеке ишкер катары таанытып келет. Анын социалдык тармактагы баракчасында көп учурда инвесторлор менен жолуккан сүрөттөрүн, Дубай, Туркиядан инвесторлорду өлкөгө тартуу аракеттери жүрүп жатканын жазган постторун көрүүгө болот. Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинде социалдык маанидеги жүктөрдү май, күйүүчү, майлоочу, май, кантты үзгүлтүксүз жеткирүүнү камсыз кылууга макулдашылды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин басма сөз кызматы 25 сентябрда кабарлаган. Эки тараптуу протоколго 23 сентябрда Казакстандын Тараз шаарында эки өлкөнүн өкмөттөр аралык кеңешинин 11 жыйынында кол коюлду. Ага Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Казакстандан премьер-министр Алихан Смаилов баштаган делегациялар катышты. Мындан тышкары Кыргыз өкмөтү Кыргызстандан айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн ташып чыгууга убактылуу тыюу салуу жөнүндө токтом кабыл алынды. Мындай чечим өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун сактоо жана баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө максатында кабыл алынды. 6 айлык мөөнөт менен буудай унун жана буудайды убактылуу ташуу чыгууга тыюу салынат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы 25 сентябрда кабарлагандай, Ошто Дженго уюштурган кылмыштуу топтун мүчөсү кармалган. Кылмыш жаза кодексинин 283 беренесинин 1 бөлүгү баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча каралган иштин негизинде Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Ош облусунун Ноокат районунун тургундары 1980 жылы туулган жана анын жакын адамы 1973 жылы туулган Жарандар кармалган. Toyota Land Cruiser Prado үлгүсүндөгү унааны тинтүү учурунда уруксаты жок ок атуучу куралдар, баңгизаттар, ошондой эле ТОС 8 маркасындагы 50 даана 5,6 мм патрондору менен чакан калибрлүү мылтык, 16 мм калибрдеги 10 патрон жана сталь мергенчилик бычагы табылган. Азыркы учурда кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-97 беренелерине ылайык 1980 жылы туулган Жаран Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилип, ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Эгемен элибиздин башкы байлыгынын тили, улуттук каада салты жана маданияты экени талашсыз. Кылымдап жашап келаткан кыргыз тилине мамлекеттик тил статусу берилгендигине быйыл туура 34 жыл толду. Мындан улам өлкөдө эне тил күнүнө карата 3 айлык жарыяланып, ар кыл тармактын адистери атайын иш-чара өткөрүшүүдө.
Ал эми Иса Ахунбаев атындагы медициналык окуу жайынын студенттери мугалимдери менен биргеликте кыргыз тилим көнөрбөс, өчпөс тилим аталышындагы иш-чара уюштуруп, кыргыз тилин даңазалашты. Байтарыкты камтыган эгемен элибиздин кылымдап жашап келген кыргыз тилине мамлекеттик тил статусу берилгенине быйыл туура 34 жыл толду. Өлкө башчы тарабынан эне тилибиздин мамлекеттик тил күнүн утурлай 3 айлык жарыяланды. Анын алкагында Каракол шаарындагы Иса Ахунбаев атындагы медициналык окуу жайы кыргыз тилим көнөрбөс, өчпөс дилим аталышындагы иш-чара уюштурушту. Кыргыз тилим көнөрбөс, өчпөс дилим аттуу иш-чара өтүлүп жатат. Бул иш-чарада биринчи курстар тарабынан СД медайымдык иш 11 жана контракттык бөлүм КСД 12 тайпалары даярдап өткөрүп жатат. Биз бул иш-чараны өтүү максатыбыз кийинки келечек муунга кыргыз тилин даңазалоо, барктоо, өркүндөтүү болуп эсептелинет. Иш-чарада биз ушу тилди урматтоого, тилди өнүктүрүү максатында ушу медицина кызматкерлерине дагы тил баардык тармакта тил керектигин биз дайыма аныктап, тарбия сааттарды, кураторлук сааттарды өтүп турабыз. Мамлекеттүүлүктүн эң башкы белгилеринин бири анын тили. Иш-чарада кыргыз тилинде ырлар көркөм окулуп, маданий баалуулуктары, улуттук каада салттары көргөзүлүп, жаштарды патриоттуулукка үндөгөн кыргыз ырлары жаңырды. Эй жарандар, эрендер, бектер жана берендер, эл баштаган кимиңер, мейли бакыр, мейли батыр, мен кыргызмын дегендер. Зоок үчүн келгеним жок бул жерге. Соболум бар айта турган силерге. Бир ата журт, бир асаба, бир ажоо бар бир элде. Анан муну билип ал. Кулагыңа сырга кылып илип ал. Ар адамдын ар башкача дили бар, ар башкача дини бар. Бир ок билгин, бир улуттун бирден гана тили бар. Негизи бизде майрам уюштурулуп жатат, бирок көбүнчө учурда бизде деген бүт эле предметтерибиз орус тилинде болот. Бирок ошого карабастан биз кыргыз тилин унутта калтырбай, медицинада болсок дагы биздин кесибибиз медицина болсо дагы ошол себептен кыргыз тилин унутта калтырбай эле деп ошого биз басым жасап бүгүнкү күндө ошо кыргыздын улуу салтын, каада салтын унуттурбай эле деп тил жоголсо эл жоголот демекчи. Биз ошо тилди биз баарыбыз кыргыз тилинде ой жүгүртүшүбүз керек. Кыргызстанда жашап жаткандан кийин биз кыргыз тилинде биз эркин сүйлөөгө милдеттүүбүз. Белгилей кетсек, 1989 жылдын 23 сентябрында кыргыз адаби тилине мамлекеттик тил деген бийик статус берген атайын мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам кыргыз тилинин өсүп өнүгүшүнө, мамлекеттик камкордук көрүүнө, кыргыз тилин түбөлүккө сактап калууну көздөйт. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары. Балыкчыда шаардык мамлекеттик архивинин кошумча архив сактоочу жайыны ачылды. Мурдагы архив сактоочу жай авариялык абалда болгондуктан 2022 жылы мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен 9 миллион 550 миң 406 сом акча каражаты бөлүнүп берилген. Бул туурасында кененирээк кийинки сюжетте. Жаңы имарат документтерди сактоо режимдерин камсыз кылуучу баардык каражаттар, өрт коопсуздугу боюнча сигнализация, темиртекчелер, шкаф, стол жана стулдар менен жабдылды. Иш-чарага санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу архив кызматынын төрайымы Мария Алыбаева катышты. Урматтуу кесиптештер, ушу биздин кичинекей азийибизге катышып келген коноктор баарыңарга ыраазычылык. Мен ушу жетекчи архив жааматынан бүгүн айткым келет жетекчи катарында. Негизи биздин ушу архив жааматы биздин мамлекетибизде бир кийинки 30 жылдарда ушу унутулуп кала берген да. Бул жааматка көңүл бурулбай өкмөт чарабынан көңүл бурулбастыктан ушу 30 жылдыктын ичинде бүгүн көйгөйлүү маселелер көп архив тармагында. Эми ошого карабастан ушу былтыр каржы министрине мен өзүм кирип, ушу бир жакшы бир көйгөйлүү маселемди чечип бер деп киргем да, ушундай бир архив жааматынын, ушу архивдин аброюн көтөрүү иретинде ушуларга жардам керек. Бүгүн ушу унутуп баратат. Тарыхы жок, мамлекет болбойт, тарыхы жок, эл болбойт деп ушундай бир эки маселемен кирсем, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, ушул эки маселемди каржы министри чечип берди. Бул жайга 25 миң документ бирдигин сактоочу мүмкүнчүлүк түзүлдү. Имаратка жергиликтүү бюджеттин эсебинен эмеректер алынган. Курулушка мамлекеттен 9,5 миллион сом бөлүнгөн. Архивибиз кут болсун, ар дайым
жакшылыктарда элибиздин кызматында кызмат кыла берсин демекчибиз. Учурда балыкчы шаардык архивинде 5 кызматкер эмгектенет. Андагылар тарабынан документтерди кабыл алуу, фонддорду түзүү, социалдык, укуктук жана тематикалык суроо талаптарды аткаруу, Кыргыз Республикасынын улуттук архиви жөнүндө мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл кылуу, мекеме ишканаларга такай методикалык жана практикалык жардамдарды көрсөтүү иштери жүргүзүлөт. Башталышында айтылып келгендей, только өздүк курамдын документи деген сөз бул элдин эмгек стажысын жана зарплатасы менен эптеси азыркы күндө туруктуу сакталуучу документтер деп айтып коебуз биз. Бул туруктуу сакталуучу жер бөлүп берүү жөнүндө, квартиралар бөлүп берүү жөнүндө жана тарыхый мааниликтеги дагы башка документтер да биздин архивде сакталат. Балыкчы шаардык мамлекеттик архиви Кыргыз СССРнин Министрлер Советинин номер 277 токтомуна ылайык жана Рыбачы шаардык советинин аткаруу комитетинин номер 268 чечиминин негизинде 1977 аткаргандыктары үчүн балыкчы Рыбачы шаардык ведомстволорунун өздүк курамы боюнча завод фабрикалар көп болгон. Жозгун Сатаев, Акчабыз жок болсо деле биздин ырыскыбыз Ак Суу райондук суу чарба башкармалыгында 2024 элге үзгүлтүксүз суу берүү максатында райондогу бир катар каналдар бетондолуп, оңдоп түзүү иштери жүрүүдө. Алар Подгорный, номер 3 Старомаевский жана Победа каналдары. Ага республикалык бюджеттен атай акча каралган. Аталган каналдар Советтер Союзунан бери жасалган эмес. Каналдардын четин суу жеп, шагыл кумга толуп, белгиленген жерге жеткиче суу азайып жаткандыктан улам элдин бул көйгөйүн чечүү убагы эчак эле келген. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз айтып берсин. Ак Суу райондук суу чарба башкармалыгы быйыл 3 чоң каналдарды оңдоп түзүүдөн өткөрүп жатат. Алардын бири Подгорный каналы, ал Керегеташ, Саргамыш айылдарын суга суу менен камсыздайт. Бүгүнкү күнү аталган каналда бетондорду коюу үчүн даярдыктары жүрүп жаткан маалы. Ушундай эле иштер Победа каналында дагы кызуу алып барылып жатат. Экинчи ниткасын салып атабыз Подгорный каналын. Узундугу 543 метр. Бул жерге 365 тук Г-блок менен коюлат буюрса. Г-блоктордун баарын алып даярдап койгонбуз. Азыр жер иштери жүрүп атат, даярдоо иштери. Буюрса бир жуманын ичинде бүтүп, биринчи бетондоо иштерин жүргүзүп алып, андан кийин уже Г-блокторубуз даяр, алып келип тизебиз дагы. Шуну менен буюрса быйылкы жылга ишке беребиз деп атабыз. 23-жыл менен. Жалпы Подгорный каналына деген 11 миллион 200 кар деп пландалган. Азыркы убакта ошонун 2 миллиону келди. Ошо 2 миллион менен биз иш алып барып атабыз азыр. Ал эми Ак Суу районунун суу чарба башкармалыгына караган номер 3 Старомаевский каналында дагы бекемдөө иштери жүрүүдө. Ал 1911 жылы курулуп, ошондон бери алгылыктуу иштер алып барылбай келген. Бүгүнкү күндө атайы унаалар тартылып, бетон коюу үчүн 8 кызматкер иш алып барууда. Аталган канал аркылуу 740 гектар жер аянты сугарылат. Былтыртан баштап республикалык бюджеттен суу чарбасын ички чарбалык жанагы меш хозяйственный сеттерди жасаш үчүн көбүрөөк акча бөлүнүп, алгылыктуу иштер алып барылып жатат. Быйылкы жылга план боюнча 1 миллион 400 акча каралган. Четине переливающий стенка курмакпыз. Монолитный бетон менен, готовый бетон келет. Ашык суу өзү келип, агып кетип турат да. Бул Качыбек айылынын 740 гектар жерин аянтын тейлейт. 740-тын 163-ü Бозчук айыл өкмөтүнүкү болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө райондо 25 суга суу каналдары бар. Райондук суу чарба башкармалыгы ири каналдарды оңдоп жатат. Ал эми дыйкандар өзлөрүнүн ички чарба аралык каналдарын оңдоп түзүүдөн өткөрүүдө. Бүгүнкү күндө райондогу тышкы чарбалык 17 километр арык каналдары жасалды. Бул да болсо өз кезегинде сууну айдоо талаларына коромжуусуз жеткирүү үчүн жакшы шарт түзөт. Ак Суу районунун суу чарбалыгы алгылыктуу жакшы иштерди алып барып атат деп айтсак да болот. Бул жасалып аткан жерлер негизи суунун агымы бузулуп, анан мындай кандай десем,
метрополияга жакындап келаткан нерселер болуп аткан, ошо суунун агымы узулуп, ошолорду түздөп, мындай цемент куюп. Белгилей кетсек, Ак Суу району боюнча жалпы 48.129 гектар айдоо жери бар. Анын 36.400 гектары жери сугарылса, 12.870 гектар жери кайрак жерлер. Ал эми жалпы 221 километр тышкы чарбалык каналдар болсо, 731 километр ички чарбалык каналдар бар. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Илиш Касейнов, Атайныс көл маалымат жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан. Жетөгүз райондагы Кызыл Суу пристань унаа жолуна асфальт төшөө иштери жүрүүдө. Быйылкы жыл менен Ысык көл облусу боюнча жалпы 39 чакырым жол жасоо пландалган. Бүгүнкү күндө анын 32 километрине асфальт төшөлүп, жумуштар дээрлик 80% аяктады. Кененирээк кабарчыбыздын сюжети. Жетөгүз районундагы Кызыл Суу пристань унаа жолунун 6 километр 600 метрине асфальт төшөө иштери кызуу жүрүүдө. Курулуш мамлекеттик бюджеттин эсеби менен ишке ашып жатат. Жаңы техникалардын келиши да жумуштун тез бүтүшүнө өбөлгө болду. Бизге жаңы техникалар келди. Көптөгөн жаңы техникалар келди. Бул жумуштун тез, сапаттуу жүрүшүнө аябай чоң өбөлгө болду да. Бизге көп жардам берип атат. Мындан тышкары дагы бизде капиталдык салымдар беренесинен да асфальт төшөө жумуштары каралды эле. Бул жумуштарды аяктагандан кийин ошол жумуштарга өтөбүз да биз. Бул жол 30 жылдан ашык убакыттан бери каралган эмес. Эскилиги жетип, айдоочуларга ары бери каттаган жашоочуларга да тоскоолдук жаратып келген. Эми жол жасалса, обостун борборуна баруу кыйынчылыгы азайып, убакытта үнөмдөлөрү белгиленди. 60 жылдын ичинде биринчи жолу ушундай жасалып атат. Şu Сарыанаторияга ташыган, келген Кротскко эс алуучуларды ташып алып келебиз, ошолорго аябай кызалат эле да. Муну жолдун абалы эми эптеп эле да. 2 күндүн биринде ходовой жасайбыз, 2 күндүн биринде элдерге азап эле болчу. Эми жакшы болуп калыптыр. Мына аркамда деле кичинекей баланы алып келатам азыр. Бир 6-7 класс окуйсуңбу балам? Ушуларды эле азап менен мынакей 250 сом менен барып келет. Эгер жол түз болсо кантип 250 сом алат элек, албайт элек да. Курулушка керектелүүчү цемент бетон ишкананын өзүндө өндүрүлүүдө. Бул саатына 80 куб бетон өндүрүүгө күчү жетет. Бул завод бизге жол куруу учурунда көпүрөлөрдү, трубаларды куйганда цемент бетон заводу бизге өтө керектүү болчу. Буга чейин жеке ишкерлерден сатып алуу, жолдун баасын көбөйтүп жаткан. Азыркы учурда бизге азыр чоң өбөлгө түшөт. Өзүбүздүн Барскон айылында дагы заводубуз бар. Ал саатына 28-35 тоннадан берет күн саатына. Азыркы учурда ошол бүгүнкү күндө Кызыл Суу жана Жетөгүз району, Тоң районунда салынып жаткан жолдорду ошол завод менен асфальтын басып жатабыз. Ал бирок бизге өтө аздык кылат. Эми бул көп кийинки келген заводдор бизге толук эми Ысык көл областын тейлейт деген ишеничтебиз. Белгилей кетсек, быйыл Дубан аймагы боюнча жалпы 39 чакырым жолду асфальттоо мерчемделген. Учурда анын 80%, башкача айтканда 32 километрине асфальт төшөлүп бүткөрүлдү. Жол салуу, оңдоо жумуштарына Ысык көл облусу боюнча 469 миллион сом каражат каралган. Мында дээрлик бардык райондогу абалы начар делген бир катар жолдор жасалды. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Быйыл элдик курултай 15 декабрда Бишкек шаарында өтөт. Бул боюнча жер-жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Балыкчы шаарында дагы Ысык көл, Тоң районунун элдик курултайларынын делегаттары жолукту. Президент Садыр Жапаров элдик курултайды өткөрүү жөнүндө жарлыкка кол коюп, ушул жылдын 15 декабрында дайындалды. Учурда элдик курултайды өткөрүү боюнча түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Жыйында элдик курултайга делегаттарды шайлоо, жергиликтүү жааматтардын өкүлчүлүктүү жыйындарын өткөрүү жана уюштуруу иштери боюнча талаптар түшүндүрүлүп, тапшырмалар берилди. Кандай жол менен өтүш керек, кандай делегаттар шайланыш керек, уюштуруу тобу кандай иш алып барышат, негизи ошол боюнча маалымат этаптар боюнча окутуп атат. Эми негизинен көп суроолор берилип атат. Анын ичинен өзгөчөлүктүүлүгү ошол жер-жерлик курултайларда баягы бөлүнгөн квотага ылайык делегаттарды шайлап биздин милдет. Ушу жергиликтүү кеңештерге бекитилген экен. Ал эми уюштуруу маселелери биздин аткаруу бийлигине бекитилген да. Ошондуктан бул да бир чоң көйгөйлүү маселе. Себеби элдин арасында делегаттарды шайлап уюштуруп республикалык элдик курултайга жибериш да бир чоң маселе экен. Себеби ошол жерде кандай маселе көтөрүлөт, ким шайланат, кандай деңгээлде маселени айткан жөнүндө маселе болду.
Эске сала кетсек, былтыр 25-26 ноябрдагы элдик курултай президенттин элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыгынын негизинде өткөн. Анда аймактардагы бир топ көйгөйлүү маселелер көтөрүлгөн. Ал эми быйылкы өтө турган курултайда мамлекеттик жана улуттук деңгээлдеги сунуштарды кабыл алуу мерчемделүүдө. Атайын квотасы президент бекиткен, анткени конституциялык мыйзамда ошондой каралган. Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 39. Областык маанидеги шаарлардан 4төн делегат, райондук маанидеги шаарлардан 2ден делегат. Айыл аймактарынан болсо калкынын саны 20 миңге чейинкисинен. Бирден делегат, 20 миңден жогору болсо 2ден делегат. Андан сырткары 30тан делегат этностук таандуулугу боюнча, анан чет өлкөлүк мигранттардан. Ошентип жалпысы 700 делегат шайланат. Белгилей кетсек, өлкө башчысы элдик курултай жөнүндө мыйзамга 24 июлда кол койгон. Президент сунуштаган мыйзам долбоору башында парламентте сынга кабылып, аны кайра иштеп чыгуу үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Айырмасы былтыр мисалы биз ар бир айыл аймак 2ден делегат шайлаганбыз. Быйыл болсо калктын санына жараша бөлүштүрө келгенде бизде 20 миң адамга чейин болгондуктан бир эле делегат шайланат экен. Демек, мына ушул өзгөчөлүк. Себеби жалпысынан айтылбады, былтыр 1000 делегат шайланган, а быйыл болсо 700 делегат шайланат экен. Чектөө киргизилди. Курултайда мыйзамдардагы 22 берене 15ке чейин, ал эми делегаттардын саны 1070-тен 700гө азайтылат. Ошондой эле делегаттар шайлангандан тартып, курултай аяктаары менен ыйгарым укуктары токтотулары жазылган. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Илич Касейинов, Ысык көл маалымат кызматы үчүн Балыкчы шаарынан. Тоң районунун Бөкөнбаев айылында Кыдык элинин тоң жергесине келгенине 160 жыл жана Болот Мамбетов айыл аймагынын ардактуу атуулуу санжырачы Амантур Тентиевди эскерүү аземи тарыхчынын Кыдык ата журт туткасы китебинин бет ачары өткөрүлдү. Иш-чара жогорку деңгээлде уюштурулуп, район аймагында Кыдык ата уурусунан тараган урпактары жана сыйлуу коноктор катышты. Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында Кыдык элинин тоң жергесине келгендигинин 160 жылдыгы жана райондун ардактуу атуулуу санжырачы Амантур Тентиевди эскерүү аземи болуп, тарыхчынын Кыдыр ата журт туткасы китебинин бет ачары өткөрүлдү. Иш-чарага кыргыз элинин тарыхчылары, санжырачылары, акындары, манасчылары, коомдук ишмерлери жана көрүнүктүү инсандары чакырылган. Самалыктын алкагында 40 боз үй тигилип, көргөзмөлөр орун алды. Тарыхты билсең, тамырыңды билесиң. Аталардын акыл сөзүн көңүлүң элесиң дейт. Тарых болбойт, эл болбойт дейт. Биз кыргыз эли Долон бийден бери карай Манас ата канчалык кыйынчылыктар башынан өтпөдү. Азайды, кайра толду. Тар кечүүдөн, тайгак жолдон ушундай бир кыйын убактарда дагы куралды, курчуду ошол кыргыз болуп, эл болуп, улут болуп сакталып калышына биздин ушул аталарыбыздын, бабаларыбыздын салымдары өтө чоң. Кыргызда ата жети атасын билбеген канчалык бай болсо дагы ал кул деп айтылган. Ошондуктан ар бир кыргыз өзүнүн жети атасын басып өткөн каада салтын, үрп адатын билүү бул абзел жана парыз деп айтар элем. Андан сырткары мындан кийинки муундарга биз өткөрүп берүүчү карыз деп айтар элем. Бул китепти алчып окуп атып мен ушундай таң калдым да, жанымда агам туруп ушу мен агамды сөзүн угуп барктай албаптырмын деп. Эмне десеңиздер, өзүм тарыхчы болсом да медицина жагына кетип, анча-мынча сөзүнө мындай көңүл бурчу эмес экенмин. Ушул китепти окуп отуруп, ушунчалык көп эл экенбиз. Мен эмнени айткым келет ушундан пайдаланып? Ар бирибиз балдарыбызга үйрөтө жүрөлү, балдарыбызга айта жүрөлү, жети атабызды билели.
Андан соң Ишен Тойчубеков атындагы маданият үйүндө Кыдык ата журт туткасы китебинин автору белгилүү тарыхчы, санжыратчы Амантур Тентиев эскерилди. Бул чоң иш-чарада сахналаштырылган инсандын басып өткөн жолу чагылдырылып, мектеп окуучулары тарабынан ырлар көркөм окулду. Маркумдун тарых санжыра баяны 2017-жылы жазылып башталган. Китеп 678 беттен турат. Амантурду мен чогуу 25 жылдан бери чогуу иштеп бирге жүрдүк. Амантур аягындай сөздү багып сүйлөгөн, сөздүн атын чыгарып сүйлөгөн куйма кулак аягындай жакшынакай адамдардын эле айткан сөздөрүнүн баардыгы, айткан кептеринин баардыгы, жазган китептеринин баардыгы алда айтылып кетти. 4 китептин автору болду. Ошондой эле райондук спорт бөлүмү тарабынан спорттук оюндар өткөрүлдү. Алдыңкы орунга ээ болгондорго баалуу белектер, кызыктыруучу сыйлыктар демөөрчүлөр тарабынан даярдалган. Бияка район боюнча кыздардан 16 команда келди, волейболдон 40+10 команда келди. Анан кыргыз күрөштү общий областной кылып атканбыз. Областной команда балдардан участниктерден бир 150-200 участник келди. Кудай буйрса ушуну уюштуруп берип аткан ууруларга уюштуруп берип аткан Закып атабызга чоң рахмат. Кыдык ата журт туткасын түзгөн бардык урпактары өздөрүнүн тарыхын ата тегин биле жүрсө дешет уюштуруучулар. Иш-чараны өткөрүүгө райондук мамлекеттик администрация жана коомдук ишмерлер демөөрчүлүк кылып колдоо көрсөтүшкөн. Жанара Алмазбекова, Данияр Акунов, Илич Касиинов, Ысык-Көл жаңылыктары. Төп районунун Сары Дөбө айылынын 100 жылдыгы жана улуу инсан Ногой уулу Батырхан ажынын 180 жылдыгы белгиленди. 50 жылда жер жаңы, 100 жылда болуп эл жаңы демекчи. Бир кылым аралыгында учурдун талабына ылайык айылдын социалдык экономикалык жагдайлары күн сайын өсүп келет. Толугураак багыттар боюнча кийинки сюжетте. Сары Дөбө айылында учурда 2023 адам 342 түтүн кожолук эл жашайт. Айыл тургундарына таза суу, маданият үйү менен аларды тейлүүчү ФАП дагы бар. Айылдын Касымалы Карачев атындагы Сары Дөбө орто мектебине кичи футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Бүгүн биздин мектепте өтө чоң майрам. Анткени спорт өнүктүрүүгө өтө көп көңүл бурулуп жатат президент тарабынан. Мына ошол иш-чарадан дартта калбай биздин айылыбызда да чакан мини футбол ачылышы болуп турат. Мини футболубуздун демөөрчүсү облустук өнүктүрүү фонду тарабынан салынды. Жалпы каражаты 4 миллион 300 миңге салынып жатат. Жалпысынан айтканда 1,5 жылдын аралыгында салынып бүттү. Айыл жаштар үчүн абдан сонун иш-чара болуп жатат. Баардыгы спортко тартылып, кызыгуу болуп, баягы терс көрүнүштөрдү алдын алууга абдан чоң салым кошулуп жатат. Бул кичи футбол аянтчасынын курулушуна Ысык-Көл өнүктүрүү фондусунан 4 миллион 300 миң сом акчалай каражат жумшалган. Буга айылдын жаштары, мектеп окуучулары, спорт сүйүүчүлөр катышып, күн сайын машыгуу жүргүзүп турушат. Кичи футбол аянтчасына улуу ата мекендик согуштун ардагери Сариев Бектургандын ысымы коюлган. Анын урпактары спорт аянтчасынын тегерегине көрүүчүлөр үчүн 200 миң сомго атайын жай куруп беришкен. Сариев Бектурган 1943-жылы 1 январда согуш кетип, 1944-жылы согуштан кайткан. 1 жыл 9 ай согушка катышкан. 345 дивизиялык аткыч болуп кызмат өтөгөн. Анан өнүктүрүү фонд тарабынан салынган кичи футбол аянтчага жалпы элдин макулдугу менен атамдын ысымын берип атышат. Ушул атамдын атын берген жалпы Сары Дөбө айылына, элдерине, энелер эжелерге, айыл өкмөт, өнүктүрүү фондуна өзүмдүн атымдан, үй-бүлөмдүн атынан чын кылыктан таазим этем. Бүгүнкү күндө элет жаштардын айрыкча футболго болгон кызыгуусу күч алып, мында ар кандай спорттук мелдештер, беттешүүлөр өткөрүлүп, алардын дени сак жашоого болгон умтулуусу күн санап арттырып турмакчы. Талгат Токтомушев, Алтынбек Исаев, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары. Бүгүнкү күн мына ушундай окуялар менен эсте калды. Ал эми мындан аркы көрсөтүүбүздү эртеңки күнгө карата абарайы жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан жаңылыктарга сара эсеп салып, эл аралык жаңылыктар улантмакчы. Амандыкта көрүшөлү.